көркөм Кыргызстан ажайып, көркөм Кыргызстан укмуштун бары табылган уютку чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан алга Кыргызстан, Кыргызстан жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Эх кандай кенен Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан, ак калпак элим байырлап, ансайын көктү Кыргызстан. Кыргызстан алга Кыргызстан, Кыргызстан жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Өзүнчө дүйнө Кыргызстан, көрүнсүн көркүм жылдыздан, кубалап. Жеңил өнөр жай тармагы азыркы күнгө чейин дагы ошо алдыңкы жылдары дагы биздин экономиканын локомотиви болуп эсептелет. Себеби деген биздин тармакта өзгөчө 90-95% аялдар иштейт. Ошону менен кошо биз дагы ушул бүгүнкү ачылып аткан шарттарга карап, бүгүнкү экономикалык акыбалына карап, биз ушул Кыргызстандын эң отдаленный районунда, ушу Чакал өрөөнүндө ушундай социалдуу мааниге жеткен чоң фабрика ачтык. Бул фабрикада 300 киши иштейт. Фабрика толугу менен автоматизацияланган. Бул жака чет элдик эксперттерди чакырып, ушул жакта тигичүлөрдү биз эл аралык стандарттарга үйрөтүп, жумушту туура багытына максат коюп, туура үйрөтүп, ушундай бир кадам алдык десем болот. Бүгүнкү күндө ойлойбуз, биз максатыбызга жеттик. Биринчиден ушул жакта биздин тигүүчүлөр баягы агым системасы деп коет, агым системасына үйрөтүп, ал деген эң сапаттуу, эң чоң кандай айтсам, количество жагынан дагы, сапаты жагынан дагы мындай чоң результаттарды берген фабрикага айланып атабыз. Андан дагы тышкары социалдык орду өтө чоң. Себеби деген биздин 27% иштеген айымдарыбыз баары мигранттар, кайра үйлөрүнө келип, ушул эже сиздерге рахмат, ушул биздин балдарыбызды кучагыбызга алып жанында жүргөнүнө сиздерге терең ыраазычылык деген сөз. Бул мындай адамдык парызды дагы, аялдык парызды дагы мен үчүн мындай аткарганыма мындай аябай сүйүнүп жатам. Бүгүнкү күндө кубанып жатам. Кубанычым толбой жатат. Эми бул жакта толугу менен шарттары бар. Ысык суу, муздак суу, душевые, раздевалки деп коет. Ошону менен кошо биз бүт иштөө шарттарын дагы кармап, эми башынан баштап туруп эле ушул айыл экен, ушул айылда болор экен дебей туруп, ушул айылда Бишкектен дагы мындай жогорку даражадагы фабриканы ачып, мындай жогорку даражадагы адистерди чогултууга максат алдык.
урматтуу Сумсар айылынын тургундары, урматтуу коноктор, бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбекович өзүнүн иш сапары менен Ала Бука жергесине, Чаткал жергесине, Аксы жергесине келип өзүнүн иш сапары менен жүрөт. Бүгүн Сумсар айылындагы ушул жеке ишкерлер тарабынан курулган ишкананын ачылуу аземине катышып сиздер менен жолугуп отурат. Анда эмесе сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Сумсарлык агайын туугандар, агай эжекелер, урматтуу калайык калк. Мына 2 күндөн бери биз ушул Аксы жергеси, Аксы өрөөнүндө жүрөбүз. Эми бул Ала Бука, Чаткал, Аксы илгертен эле демейден бир өрөөн. Ушул өрөөндүн көйгөйү менен таанышып, өз көзүбүз менен көрүп, баягы кыргызда жакшы сөз бар го, миң уккандан бир көргөн деп. Анан өзүбүздүн ушу жетишкендиктерге дагы, артыкчылыктарыбызга да күбө болойлу деп кыдырып жүрөбүз. Мына бир мектептерди ачтык, ветеринардык клиникаларды ачтык, жолдордун абалы менен таанышып жүрөбүз. Анан эми урматтуу Сумсарлык агай туугандар, бүгүн Сумсар жергесинде чоң майрам деп айтсак болот. Себеп дегенде мына ушул жерде бир жакшы бир салмалык болуп турат. Анткени мындан бир нече ай мурда ушул Жумагүл Шариповна эже менен Асел айым биз менен жолугуп сүйлөшүп, ушул жердин акыбалын көрсөтүп, бирок ушул жерде бир жакшы ушундай бир өнөр жай ишканасын курабыз, тигүү фабрикасын курабыз деген бир изги тилек менен, чоң максат менен келишкен болчу. Ошондо отуруп алып мен таң калгам. Ушул биздин 2 айымыбыз анча-мынча кыргыздын жигиттеринин колунан келбеген бир чоң ишти баштап атат экен депчи. Анан бир чети суктанып, бир чети кубанып, бир чети таңыркап дегендей. Бирок кыргызда жакшы сөз бар, көз коркок, кол баатыр деген. Чынында мындай жакшы ниет жарым ырыс дейт. Ушул жакшы ниет кылган экен, баатырдык кылган экен. Мына бүгүнкү күндө ушундай жакшы бир фабриканы түптөп, негиздеп, мына бүгүн ачкан турабыз. Бул жерде иштеп атышат экен. Чынында ошол кездеги сүрөттөрдү көргөндө бул жер аябай бир ураган, бир аң дөңдүн кебетесинде бир мындай бир такыр азыркы көрүнүшүнө дал келбеген көрүнүш болчу. Бирок ошондон кийинки сүрөтүн жөнөттү. Ушул жерге келип, эл менен сүйлөшүп, элден бата алып ишти баштаганда, ушул айылдын эли дагы жапатырмак киришип, колунан келген жардамдарды жасашып, ушул жерди тазалап, ушул жерде бир топ көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин кылып аткандарын көрүп мен абдан сүйүндүм. Демек, бул айылга чындап эле ушулдай бир ишкана керек экен деп. Анткени бизде маалымат бар, билебиз. Биз деле, мен деле мисалы үчүн бөлөк бөтөн эмес, мен Аксыдан болом. Анан бул Сумсарда элдин көпчүлүгү четке миграцияга кетип калган болчу. Жаштардын көпчүлүгү миграцияда жүрөт. Эми кыргызда жакшы сөз бар го, жанагы жыргаганыман жылкычы болупмунбу деген. Биздин ошол жаштарыбыздын бардыгы жыргагандан миграцияга талалап кеткен жок. Ошол үй бүлөм багат элем, үй салат элем, коро жай кылат элем деген бир тилектер менен, балдарымды окутат элем, балдардын келечегине кам көрөт элем деген изги тилектер менен кетип атат. Кеткенде да биздин эң жумушка жарамдуу жаштарыбыз кетип атат. Бул абдан бир чети өкүнүчтүү. Бирок ошондой болсо дагы мына ушундай жакшы жаратман, иштерман адамдардын чоң колдоосу менен бүгүнкү күндө көптөгөн мигранттарыбыз кайра өлкөбүзгө кайтып келип атат. Биз мамлекет бүгүнкү күндө бардык шарттарды түзүп атабыз. Мына өлкөдө ушу жакынкы эле 3 жыл ичинде жүздөгөн жаштарыбыз ай сайын келип атат. Мына мисалы үчүн акыркы эле маалыматтарга караганда акыркы 2 жылда 241 миң мигрантыбыз кайтып келиптир. Себеп дегенде биз ошончолук жумуш орундарын түзүп атабыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына өлкө боюнча
жылыга жүздөгөн мектеп курулуп атат. Жүздөгөн мектептер, ондогон ооруканалар курулуп атат. Миңдеген чакырым жолдор оңолуп атат. Иш орундары абдан Кудайга шүгүр түзүп атабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү бийлик акыркы 3 жылда талбаган аракеттин натыйжасында өлкөбүздүн мамлекеттик бюджетин 3 эсе көтөрдүк. 3 эсе. 3 жылда 3 эсе мамлекеттик бюджетти көтөрүш мурда тарыхта болгон эмес. Мына ошонун натыйжасында пенсияларды көтөрүп атабыз, жөлөк пулдарды, эмгек акыларды көтөрүп атабыз. Бардык аракеттерди кылып атабыз. Мынакей 1 июльдан башталат, 1 октябрда, 1 июльдан 1 октябрга чейин 2 этап менен мына Кыргызстанда эң төмөнкү пенсия 6900 сом болгон турат. Орто пенсия 15000 тегерегинде болгон жатат. Бул дагы ошо биздин мамлекеттин бүгүнкү күндө чоң элге болгон камкордугубуз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жемкорлук менен аябсыз күрөш болуп атат, криминал менен аябсыз күрөш болуп атат, көмүскө экономика менен чоң күрөшүүлөр болот. Ошонун натыйжасында ушундай каражаттар топтолуп атат. Болбосо мамлекет деген өзүңүздөр билесиздер, бардыгына жетишпейт экен, миң аракет кылганы менен толук бардык көйгөйлөрдү чечүүгө кудуретибиз канчалык кубаттуу болсок да кудуретибиз колубуз жетпейт экен. Бирок ушу жерлерде ушул Асел айымга окшогон, Жумагүл Шариповнага окшогон биздин азаматтарыбыз кей иш орундарын түзүп ушул жерде жүздөгөн биздин ушул жердеги жашоочуларыбызга, жаштарыбызга иш орундарын түзүп берди. Бул абдан жакшы көрүнүш. Эмне дейт элек? Биринчиден ушул 2 айымыбызга даңк жана дүңк, кыргызча айтканда. Ушулар аман болушсун, ойлогон максаттарына жетишсин. Мен ойлойм, бул Асел айымдын биринчи эле мындай бир жасаган эмгеги эмес. Мындай эмгектер аябай чоң. Мындай фабрикалардан 3-4 жасады, чоң иштерди жасап атат. Мына ушул жеңил өнөр жай тармагында, тигүүчүлүк тармагында Кыргызстанды дүйнөгө таанытууда, Европа, Азияга чыгарууда чоң жолдорду салды. Мына өткөндө эле Өзбекстанга барганда Асел айымдын ошол аракеттерин Өзбекстандын спикери аябай айтып берди. Ушундай бир Шамдагы аракетчил кызыңар бар. Бизге келди, мына ушундай байланыштарды түздү деп. Ушунун бардыгы баягы эл бар бир эмгекти баалайт. Кудай кааласа, мен ойлойм, бул дагы көптөгөн чоң иштердин башында болот деп. Анан ушул жердин жаштары, ушул эмгекти улантып, жерге таштабай, ушул жерден баягы өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк каражатты ушул жерден эле топтоп, ушул жерден эле эмгек акы алып иштесе болот. Сөзсүз эле баягы талаадан издебей, бакытты өзүңдүн үйүңөн издесең да болот да. Бакыт деген бул асманда да эмес, жердин астында да эмес. Бакыт өзүбүздүн эле жаныбызда, бирок ошону жакшылап карасак табабыз. Көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Этот проект один из многих, которые реализуются сейчас на территории Кыргызской республики. Последние годы, благодаря усилиям нашего уважаемого президента Садыржона Гузевича Джапарова, благодаря поддержке Джугурку Кенеша в лице Ругита Гуевича, благодаря действиям Кабинета министров, страна преображается. Создаются рабочие места, открываются производства, реализуется очень много перспективных направлений. В частности, швейная промышленность за последние годы увеличила объемы производства практически в 2 раза. Но при этом почти 90% швейного производства расположено в Бишкеке и Чуйской области. Бұл нормал дубу жоқ. Мен жол берем. Бұл нормал дубу емес. Ошондуктан биздин фондтун Жогорку Кенештин өкмөттүн эң биринчи максаты региондорду тегиз өнүгүшү. И проект как раз таки швейной фабрики Селия — это яркий пример того, как регионы должны развиваться равномерно.
То, о чем говорил вот наш уважаемый Турага, рабочие места должны создаваться в регионах. Люди не должны уезжать на заработки за пределы Кыргызской республики. Работа должна быть на месте, и развитие страны должно идти равномерно. Поэтому мы, как Российско-Кыргызский фонд развития, всегда поддерживаем инициативы правительства Джугурку Кенеша по развитию нашей страны и будем дальше придерживаться этой политики, создавать производство в регионах, а только за этот год по линии фонда будет открыто 25 новых предприятий в рамках инициативы правительства и президента, приуроченной к столетию кыргызской автономии, по открытию 100 производств в этом году. Из этих 100 производств 25 производств будет открыто при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. И мы хотим, я со своей стороны хочу пожелать, чтобы проект Селия не останавливался только в Чаткальском районе, а наша уважаемая Селия Им развивала такие производства в каждом регионе нашей страны. Кечиресиздер, мен сөзүмдө бир моментти ошо таштап коюпмун. Мына Кыргыз Орус фондусу аябай биздин өлкөбүздө чоң долбоорлорду каржылаган, бирден бир биздинге экономикабызга салым кошуп аткан, элдин турмушун жакшыртууга салым кошуп аткан сыймыктанган фонддордун бири. Мына Артем мырза туура белгиледи. Мен бир чоң каалоо айтат элем. Артем мырза ушул мынакей көрдүңүзбү кандай мындай жакшы толкунданган, кубанычтуу, суктана турган учур мына тоо коюнунда ушундай фабриканы жасап. Андыктан мен сизге айтат элем, ушул бардык эле иштер ошол Чүйдө, Ошто, Жалал-Абадта, мындай Ысык көлдө, областтык маанидеги шаарларда же болбосо Борборго жакын аймактарда эмес, ушул тоо коюнундагы, тоодогу элге ошолор жазган демилгелерге көбүрөөк колдоо көрсөтсөңүздөр жакшы болот. Себеп дегенде бул жак аймак өнүккөн сайын өлкө өнүкпөйт. Ошол өлкөнүн өнүгүшүнүн негизи башаты ошол айылдарда. Айылдар күчтүү болсо өлкө күчтүү болот. Шуну дагы эске алып койсоңуздар, ошол менен бирге сиздерге Кыргыз Орус фондусуна ушундай колдоо көрсөткөнү үчүн, ушундай демилгелерге жогорку кеңештин атынан да чоң ыраазычылык билдирем. Анда эмесе бата берүү үчүн сөз биз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу жогорку кеңештен, билим министринен келген коноктор, депутаттар, областтан райондук келген коноктор, Жалал-Абад облусунан келген губернатордар, биздин бүгүнкү салтанаттуу аземибизге кош келиңиздер. Өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүн биздин айылда чоң майрам, чоң салтанат болуп жатат. Себеби айылыбызда 300 орунга ылайыктуу тигүү цехи ачылып жатат. Албетте бул иш-чаранын функциясы көп тараптуу. Биринчи, айылыбыздын инфраструктурасын көтөрүү. Экинчи, соц объектилерди өсүшү. Үчүнчү, жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. Төртүнчү, убактылуу иштебей турган объекттерди реконструкциялоо. Андыктан мындай ишке демилге көтөрүп, бул ишке колго алган кызыбыз Аселге айылыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Асел кызыбыз өзүбүздүн айылыбызда айылыбыздын кулуну көз алдыбызда чоңойгон. Себеби биз анын ата энеси менен бирге иштеп айылда жашаганбыз. Асел кызыбызга ден соолук, uzun ömür, үй бүлөсүнө тынчтык каалайбыз. Анткени бул иш-чара Курбан айт майрамына астында өтүп жатат. Соопчулук белгисинен. Келген меймандар, сиздерге дагы ден соолук, ишиңиздерге ийгилик болсун. Эл үчүн кызмат кылып,
elдің батасын алып жүре беріңіздер. Амин. Не тілесіңдер, Құдайым тілегін берсін. Алла. Birliğimiz memnun şu ciddi teşekkür Amcağızın taşlar şu akşama minvallarının çağını alıp yüzümünü şu ecigimizin rahatsızlık aydan bu yergemizge şunday çoğun условия ысык суыз музак суыз баары бар столовойыбыз бар мына машинкалар бакыт үйдөгү машинкаларыбыз мен аскерде деген мамлекетке өз көтереңи ачып менин балдарымды жаңа алып келип койгону үчүн siz öldüm ayrım. Bak bu adam migrasyona kaç ay sürdünüz? Bir yıl sürdüm. Bir yıl sürdünüz. 4 kişilik ballarım taşlar. Bu geldi. O ballarım benim çeksiz maaştan ballarım koynunda gelip gidelim. Toplamlar, bunlar mutfaklarda beşlik, burada beşlik. Yok bunun ayrılması aşağıda. Yok önden hizmeti bir değil. Yok bu avtomat olunca 8 saatte alan yumurta bu 1 saatte çıkar. Sapatı yaptığında yaxşı, ana yin vaxtda Akıl sisteminde именно ушундай навалар бар го. Түз жакшы отуруш үчүн ушундай машиналарга пайдаланышат. Бизга машинада мындай аяндыра алышпайт. Булардын эме анан баягы ушундай бул машинада лошадь. Биз ушул көрсөтүп турган нерсе куру сөз болбосо бул жерде койка машиналар барлыгы бул жерде биз баарын көрүп атабыз да баягы өзүбүз баштаганда азыр 1 сантиметр мындай эме кылган бул только стандарт линия эл аралык стандарт эмнени бизге берет биздин продукциябыз во-первых Кыргызстан кымбаттайт экинчиден биздин мисалы үчүнчүдөн болсо булар уже конкуренттери башка мына мисалы выпущенный алып текшерип берет булар бизде алчы машина ana qaysi размер ana bu nemesi hukukcha qilmay mana birinchi размер так боковой шаговой menda 73 bo'lish kerak ekan ko'rsatchi bu qaysi Россия, Казахстан, hozir Monголiyada oladi. Nimeler buyrukmalar var. Hani görüyorsunuz 73 bo'lish kerak.
Эмеси болсо, кол болсо 4 болуш керек. Карап, колдун көрсөчү. Кандай текшересиз өзүңүз Мы здесь соблюдаем все принципы. Видите, они впервые научились работать по документам, по техдокументации, с четким контролем. Небольшое отклонение, все считается изделие с ограблением. 4 сантиметра, 4 сантиметра. Обратите внимание, посадок нет на воде. Швы абсолютно ровные. Обработка правильная, все стандарты. Эдилбаев Камбаралы Кулматович, Чаткалым, сөзү Шайдуллаева Анаркан, обону Камбаралы Кулматович. Tosu jayqalып, qılım qarıtıb yaşap kelet çatqalım. Kutman elim kubanıçlı dosu al, çatqalımdın 90 aşın aşkanım. Doğu başından taң şolası şaşkanım, asqaz onsu bulup dirip jatqanım. Çatqalımdın soluluğun görüsün, Bürküt kongon çapçımanın aşkanda, aşkanda. Kim çatkaldın için hostörü var, Akkuları kuşaktağan kölü var. Baylığına bacır degen tügön güz, Ayık çeridim eken degen paygambar. Asqaz olsu bulup dirip jatqanım. Çatqalımdın sululuğun görüsün, Bürküt kongon çapçımanın aşkanda, aşkanda. Kuşu salıp, arça kayın karagayır kalıp, Görktönü beri görkü sonun çatkalım, Kılımdarga el ozundan ardalım. Doğu başından taң şolası çaşkanım, Asqaz olsu bulup dirip jatkanım. Çatkalımdın zululuğun görüsün, Bürküt kongon çapçımanın aşkanda. Görkünü bir görkü sonun çatkalım, Kılımdarga el ozundan ardalım. Beytil ömür sürüşünü çatkaldım, Ak batasın versin ata babalar, babalar.
жүрөгүм эзилгенин ай ал олот сезимге карай сүйбөгөм эч кимди мындай бир сени ойлоп күнүдүн жүрөгүм эзилгенин ай сенде да жүрөк бар бир мени сүйүп турган менде да жүрөк бар кетпе деп күйүп турган тагдырда себеп бар бизди кеч жолуктурган ал мени кыйнап турган сенде да жүрөк бар бир мени сүйүп турган менде да жүрөк бар кетпе деп күйүп турган тагдырда себеп бар бизди кеч жолуктурган ал мени кыйнап турган кайрылбастан кеткениң ай карай бердиң көзүңдү албай алтыным ай мен сен эмес ак сүйүмдү жектедим ай кайрылбастан кеткениң ай карай бердиң көзүңдү албай алтыным ай мен сен эмес ак сүйүмдү жектедим ай сенде да жүрөк бар бир мени сүйүп турган менде да жүрөк бар кетпе деп күйүп турган тагдырда себеп бар бизди кеч жолуктурган ал мени кыйнап турган сенде да жүрөк бар бир мени сүйүп турган менде да жүрөк бар кетпе деп күйүп турган тагдырда себеп бар бизди кеч жолуктурган ал мени кыйнап турган Thank you.